Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Жалал Абад Маданият техникуму предмет архив таануу 3/9 тайпасы мугалим Амиракул Атира Орозбаевна. Саламатсыңар студенттер, анда эмесе кезектеги сабагыбызды баштасак, биз буга чейин архив таануу сабагынан архивдин түрлөрү, документтердин колдонулушу, сакталышы, пайдалануу темаларын өтүп келгенбиз. Бүгүн болсо чоң глава, жаңы тема документтердин илимий маалымдагыч аппарат тармагы түшүнүгү принциптери деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын негизги максаты архивде документтер аларды колдоону, сактоону билишет. Документтерди илимий маалымдагыч аппарат тармагы эмнелер үйрөнөбүз. Алган билимдерибизге ээ болгон түшүнүктөрдү бышыктайбыз. Сабактын жүрүшү, уюштуруу убагы, жаңы теманы слайдтын жардамы менен түшүндүрүү, бышыктоо, андан кийин үйгө тапшырма берилет. Баарыбыз даяр болсок, тетрадыбызды алып, ручкаларыбызды даярдап, лекцияны жаза баштасак. Документтердин илимий маалымдагыч аппараты документтерди жана документтик маалыматтарды издөө үчүн арналган архивдик маалымдамалардын маалыматтар базасынын комплекси болуп эсептелет. Маалымдамалар булар делолордун тизими, каталогдор, фонддор боюнча жол көрсөткүчтөр, баяндамалар. Архив документтерин натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу үчүн архивде аларды издөө маалымдагыч каражаты, архив документтерин издөө маалымдагыч аппарат тармагы ИМАТ түзүлөт. Издөө маалымат аппарат тармагы бул документтерди издөөнү жеңилдетүү максатында бирдей илимий усулдук негизде түзүлгөн. Документтерди жана документтелген маалыматты издөөнү жөнгө салган, бири-бирин толуктап турган архивдик маалымдагычтардын документтердин курамы жана мазмуну жөнүндөгү топтолгон базаларынын комплекси болуп эсептелет. ИМАТтын ажырагыс элементи болуп тизимдер, архивдик фонддор боюнча көрсөткүч, каталогдор, ошондой эле маалымдагычтардын милдетин аткаруучу түптөлүп калган базалар эсептелет. ИМАТтын кошумча элементтери болуп көрсөткүчтөр, документтердин обзорлору эсептелет. Анда эмесе бүгүнкү теманы бышыктап жатып, үйгө тапшырма берип кетейин. Үйгө тапшырма төмөндөгү суроолорго, экранда көрсөтүлгөн суроолорго жоопторду жазып, анан мага жөнөтөсүңөр. Документтердин илимий маалымдагыч аппаратын атайсыңар. ИМАТ деген эмне, максаты, ИМАТтын ажырагыс элементтери кайсылар, ИМАТтын кошумча элементтери кайсылар. Бардыгына жоопторду жазасыңар. Анда эмесе саламатта калгыла. Кайрадан сабактан көрүшкөнчө аман болгула.